Дүйнө жүзүндө бардык компаниялар жана мамлекеттик органдар жарандардын жеке маалыматтары менен иштешет. Бардык компанияда кардарлардын маалыматтарынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн атайын адистер жана бөлүмдөр бар. Кээде жеке маалыматтарды коргоо боюнча көрүлгөн чараларга карабай, маалыматтар сыртка чыгып кетет. Алардын кесепети анча олуттуу эмес, же абдан олуттуу болушу мүмкүн. Жеке маалыматты коргоо жарандын санарип укугунун жана заманбап бизнести жүргүзүү принциптеринин ачкычы. Кардарлар алардын маалыматтары корголгонуна, мисалы алардын маалыматтары мыйзамга ылайык сакталаарына жана башка уюмдарга, анын ичинде чет өлкөлүк уюмдарга өткөрүлүп берилбешине ишенүүнү каалашат. Ар бир кардар тууралуу маалымат баалуу жана аяр, заманбап, коопсуз мамиле кылууну талап кылат. Жарандардын фамилиялары, эсеп номерлары, буйрутмалардын мазмуну, медициналык анализдер жана башка жеке маалыматтар жеткиликтүү болуп калышы мүмкүн. Бул жагымсыз, ал тургай кээде кооптуу. Бул жарандардын мүлкүнө, ден соолугуна, ал тургай өмүрүнө да зыян келтириши ыктымал. Эгер ушундай мүнөздөгү жеке маалыматтар сыртка чыгып кетсе, адам өзү кардар болгон компанияга ишенбей калат. Ишенимди жоготуу кардарлардын да, кирешелердин да агымын токтотот. Жеке маалыматтарды коргоо боюнча көйгөйлөр сиздин аброюңузга коркунуч келтирип, ММКларда жана социалдык тармактарда сиз жөнүндө терс пикирлер жазылышы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин окуу борборунда заманбап маалыматтарды алууга жана кызматкерлердин билим деңгээлин жогорулатууга болот. Мамлекеттик агенттиктин окуу борборунун негизги ишмердүүлүгү жарандардын, мамлекеттик жана муниципалдык органдардын, ошондой эле коммерциялык уюмдардын кызматкерлеринин жеке маалыматтарды коргоо жана кибер коопсуздук жаатында билимдерин жогорулатуу болуп саналат. Ар бир компания өзүнүн кардарларынын купуялуулугун коргоону дайыма өркүндөтүп, коргоонун заманбап ыкмаларын билип, колдонууга жана жеке маалыматтар менен иштөө боюнча жооптуу кызматкерлердин билим деңгээлин жогорулатууга тийиш. Кардарларыңыздын жеке маалыматтарынын купуялуулугу жана коргоосу сиздин компанияңызга болгон ишенимди жогорулатат, сиздин аброюңузду жакшыртат жана рынокто бизнесиңизди өнүктүрүүгө жардам берет. Агенттиктин окуу борборунда ар бир жаран санариптик көндүмдөр, жеке маалыматтарды коргоо, кибер коопсуздуктун негиздери жана программалоо боюнча билим алат. Окуу күндүзгү окуу тартибинде жүргүзүлөт, бирок айрым курстар онлайн форматта да жеткиликтүү. Курстарды окуунун жыйынтыгы менен борбордун бүтүрүүчүлөрү билимдерин жогорулатып, сертификаттарга ээ болушат. Курстарга жазылуу жана окуу боюнча маалыматты oku-dpa-gov.kg сайтынан же 0998 950 850 телефону аркылуу билсеңиз болот.